аябай мени коопсуздандырган жерлери датка кеминде, ТЭЦте, мына жолубуз бүтүп эле, качан бүтөт да Кудай билет. ТЭЦибиз качан бүтөт да Кудай билет. Бирден үч эле бүттү да. Туурабы? А бирок убагында бербей калсак, же бир күн кечиктире турган болсок, булар бүт сумманы алганга биз макул болуп койдук. Арбитражга бербейбиз деп макул болуп койдук. Арбитраж болсо Гонконгто Кытай тилинде, анан Кытайдын эле мыйзамдарында эмес, торгово-промышленный палатанын эрежелери боюнча дейт да. Ал эрежесин бир да специалист билбейт экен да. Мисалы, чайдын 10 түрү болсо, 10 эрежеси болот экен ал боюнча. Мына ушунун негизинде эгерде бере албай калсак, анда суверенитеттен баш тартабыз деген жери бар да. Мына ошого да президент макул болуп берип атпайбы? Анда өтө эле укмуш. Мисалы, ТЭЦтин убагында биз акчасын кайтара албай калсак, ТЭЦти башкарганга кытайлыктар азыр акылуу. Бүгүнкү биздин мыйзамдарда ратификациядан президент кол коюп берген боюнча. Жолубуз убагында бүтпөй калып, бере албай калсак, жолду өзлөрү башкарат. Ошондой эле датка кеминде убагында бере албай калсак, анда энергетика секторун, жол тармагын алардын иштери келип башкарат. Бюджеттик ишин отургузса болот. Же болбосо Африканын бир өлкөсүнө ошондой ыкманы киргизди. Намибияга киргизди. Кытайдын финансистин алып келип министр финансы кылып отургузду. Демек, бул жүрөк түшүргөн аябай коркунучтуу окат экен да бул жер, да? Бул суверендүүлүгүбүздүн кийинки 20 жылдан кийин биздин Кыргызстан болобу же болбойбу деген суроого коркунуч жаратып коюшту да булар. Жегеним элем, жегеним кузар азыр. Соттордо дагы